Алладан корку. Кейбір данышман кишилер мындай дешет. Ден соолуктун чың болушу аз тамактанууда, жан дүйнөнүн тазалыгы, күнөөдөн оолак болууда, диндин тууралыгы Алла жараткан пенделердин эң улуусу болгон Мухаммад алейхиссалам пайгамбардын жакшы адебинен үлгү алып жашоодо. Алла Таала Куран Каримде мындай дейт: "О момундар, Алладан корккула, жан ээси эртеңкиге эмне даярдаган карасынчы, Алладан корккула. Анткени Алла силердин эмне кылып жатканыңардан кабардар." Аяттын мазмуну төмөндөгүчө: Алладан корккула, ага моюн сунгула, материалдык жана руханий кыйынчылыкка дуушар болгондорго жардам бергиле, ар дайым Алла жолунда болгула. Кыямат күнү анын сыйлыгын аласыңар. Себеби Алла Таала сооп иштериңерди да, күнөө иштериңерди да баарын түгөл билет. Периштелер, асман, жер, күн, түн баары пенденин кылгандары тууралуу күбөлүк беришет. Жада калса кишинин өзүнүн дене мүчөлөрү да өзү тууралуу күбөлүккө өтөт. Жер ыймандуу жана ыкластуу пенделер жөнүндө күбөлүк берип, менин үстүмдө намаз окуп, орозо кармап, ажылыкка барды дегенде, момун пенде буга сүйүнөт. Жер капыр жана күнөөкөрлөр тууралуу да, бул киши менин үстүмдө Аллага ширк келтирип, зына кылды, ичимдик ичти, арам жеди деп күбөлүккө өтөт. Ырайымдуулардын ырайымдуусу Алла Таала кыямат күнү ыймансыздар менен чектен чыккан күнөөкөрлөрдү кылган иштеринин ийне жибине чейин суракка алганда, алардын абалы өтө жаман болот. Бүткүл дене мүчөсү менен Алладан корккон пенделер булар момундар. Имам Абу Лайс мындай дейт: Алладан корккондуктун белгиси 7 нерседе көрүнөт. Биринчи, тилде. Алладан корккон пенде тилин жалгандан, ушак айыңдан, башкаларга жала жабуудан жана пайдасыз сөздөрдү сүйлөөдөн сактайт. Аны Алланы зикир кылуу, Куран окуу жана илимий сабактар үчүн колдонот. Экинчи, жүрөктө. Алладан корккон кишинин жүрөгүндө мусулман бир тууганына карата душмандык болбойт. Жалган жала жана душмандык сыяктуу адам баласына жарашпаган сезимдерди көңүлүнөн чыгарып салат. Себеби душмандык пенденин жакшы иштерин жок кылат. Ошол себептен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: отунду күйгүзүп күл кылгандай, душмандык да пенденин жакшы иштерин жеп түгөтөт. Урматтуу окурман, душмандык жүрөктөрдү ээлеп, коомдук жашоодо көп зыяндарга жол ачуучу жаман илдет экенин билип кой. Жүрөктөгү илдеттер, башкача айтканда, жаман сезимдер, күнөө иштер, илим жана жакшы иштер менен гана дарыланып айыгышы мүмкүн. Үчүнчү, көздө. Алладан корккон пенде арам оокатка, акысы жок кийимге жана жат бирөөгө көз артпайт. Дүйнөгө сугалактык жана бардык нерсеге ээ болуу үчүн көз салбай, сабак алуу үчүн назар салат. Арам нерселерге кароодон өзүн тыят. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: ким көзүн арам нерселер менен толтурса, Алла Таала кыямат күнү анын көзүн от менен толтурат. Төртүнчү, курсакта. Алладан корккон пенде курсагына арам тамак киргизбейт. Себеби арам тамак менен азыктануу эң чоң күнөөлөрдүн бири. Бул тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: адамзаттын курсагына бир тиштем арам түшсө, ошол тамак эримейинче жер асмандагы периштелер ага каргыш айтып турушат. Бешинчи, колдо. Алладан корккон киши колун арамга эмес, Алланын ыраазылыгына ылайык нерселерге сунат. Кааб радиаллаху анху төмөнкү риваятта айтат: Алла жашыл зымыраттан бир сарай жараткан. Ал сарайда 70 000 үй, ар бир үйдө 70 000 бөлмө бар. Бул жайга өзүнө арам нерсе сунулганда Алладан корккондуктан аны кабыл албаган пенделер гана киришет. Алтынчы, Будда. Алладан корккон киши күнөө жолуна эмес, Аллага ибадат кылуу жолунда кадам таштайт. Илим алуу жана жакшы адеп акылакты үйрөнүү үчүн аалымдардын жана такыба пенделердин мажлистерине барат. Жети, кулчулукта. Такыба пенде Алланын ыраазычылыгына жетүү үчүн ага баш ийет. Эл көрсүндүктөн, башкаларга өзү же иши тууралуу мактануудан жана эки жүздүүлүктөн сактанат. Адамдын алты мүчөсүндө жана кылган ибадатында ушул нерселер бар болсо, анда Алланын акырет жараткан эгиңердин алдында такыба болгон жандар үчүн деп айткан пенделеринен болот. Дагы башка бир аятта такыбалар тууралуу мындай деп айтылат: такыбалар башкача айтканда Алладан коркуп өзүн жамандыктан тыйгандар, жараткан эгеси берген соопторду алган абалда булактын көзүндө болушат. Такыбалар бейиштерде жана неаматтардын ичинде болушат. Такыбалар чыныгы коопсуз жайда. Жогордагы аяттарда Алла Таала такыба мумундардын кыямат күнүндөгү азаптан кутулууларын билдирген.
Момун пенденин Алладан коркуу менен бирге, анын мээриминен үмүт кылышы, Алланын ырайымына таянышы, андан эч үмүт үзбөш керек. Алла Таала мындай дейт: айткын, о өзүнө зулум кылгандар, Алланын ырайымынан үмүтсүз болбогула. Анткени Алла бардык күнөөлөрдү кечире алат. Албетте ал өтө кечиримдүү, абдан мээримдүү. Икая. Азирети Дауд пайгамбар алейхиссалам Забур окуп отурган эле. Бир убакта жерде сойлоп бараткан кызыл куртту көрүп, өзүнчө Алла Таала бул куртту эмне максатта жаратты экен деп кобурайт. Алланын буйругу менен куртка тил бүтүп, Дауд пайгамбарга: "О Алланын пайгамбары, Алла Таала күн сайын 1000 жолудан Субханаллахи вальхамдулиллахи ва ла илаха иллаллах валлаху акбар кечинде 1000 жолу Алланын умми окуу жазууну билбеген пайгамбарына, анын сахабаларына жана урук тукумуна салават саламдар болсун деп айтууну илхам кылды. Сен зикир кылганда эмнелерди айтасың? Мага да айтсаң пайдаланайын" дейт. Дауд алейхиссалам кызыл куртту пас көргөнүнө бушайман болуп, жараткан Аллага тобо кылды. Момун пенде Алладан үмүт үзбөйт, ибадаттарын толук аткарат, жаман иштерден баш тартат жана жагымсыз адаттарын таштайт. Алланын досу Ибрахим пайгамбар алейхиссалам кетирген катачылыктарын эстегенде өзүн жоготуп, жүрөгү лакылдап, каттуу коркчу экен. Алла Таалага Жабраил периштени жиберет. Жабраил алейхиссалам Ибрахим пайгамбарга келип: "Алла сага салам жолдоду жана досунан корккон да дос болобу" деп жатат дейт. Азирети Ибрахим ага: "О Жабраил, кетирген катачылыктарым эске түшүп, алардын жазасын ойлогонумда достукту да унутам" деп жооп кайтарат. Пайгамбарлар, улуулар жана такыба инсандар ушундай эле. Сен да ойлон. Бул баян жүрөктөрдүн ачкычы аталыштагы китептен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар.